Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен, фермерлер. Учурда биз сиздерге уникалдуу бир видеону көрсөтүп беребиз. Бул чыгарылыштын мазмуну мындай. Учурда биз Бишкек шаарынын түндүк тарабында Арчалуу айылына келдик. Байтик айылына жакын жердебиз. Мына ушул айылда биз сиздерге асыл тукум таза Абердин ангус букаларын көрсөтүп беребиз. Учурда биз турган жер Рейнакенч асыл тукум чарбасынын филиалдык базасы. Мына ушул база Нурлан агабызга тиешелүү. Учурда биз мына ушул ангус букалары тууралуу, негизи эле ангус бул эмне? Ангус породасынын артыкчылыктары жана плюстарын биз сиздерге айтып беребиз. Азыр учурда биз Нурлагандын короосундабыз. Мына Абердин ангус букалары мына 4 бурчтук квадратный ангустун параметрлерин толук өзүнүн экстерьеринде камсыздаган мына ушул ангус букалары. Булар американский линия. Азыр алып туруп эле уйга кое турган букалар. Эми сиздер мына ушундай буканы алсаңыздар, кандай пайда таба аласыздар? Артыкчылыгы эмне? Буларды таза ангус уйга койсо кандай пайда берет? Жана биздин өзүнүн жергиликтүү уйларга мындай уйларга койсо кандай пайда берет деген теманы козгойбуз. Жана ошол сыңар эле мына ушул таза кандуу ангустардын ар бирин бир четтен көрсөтүп беребиз. Жана булардын линиясыны, экстерьерин түшүндүрүп, көрсөтүп, сүрөттөп сөз менен. Андан кийин сиздер буларды сатып алсаңыздар болот. Азыр менин жанымда Нурлан агам. Бир аз Нурлан агага микрофон суналы. Нурлан ага, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр. Бул ангус породасы абдан уникалдуу порода экен. Муну мен өзүмдүн ушундай кичинекей жайдары уйларыма коюп жүргөнүмө 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде ошол 3 жолу төлө алдым. 3 жолу төлө алганда ушундай таза ангусту койсо, ушундай сапаттагы таза ангусту музоолору 65%-тен 80%-ке чейин өзүнүн ушул камуфляжын, ушундай өңүн, бүт бардыгын берет экен. Анан булардын арасында эң жакшысы кичинекей биздин багыдагы эң арзан эле уйларды алып туруп ушундай таза ангус коюш керек экен. Башка аргын ангустарды койгондо мен дагы коюп көрдүм былтыркы букамды. Аргын ангус коюлду, андан сапат начар түшүп атат. Начар болгондо өңү формасы жакшы келишпей калат экен. Ушул ангустарды биз дагы өзүмө чарбама сатып алып келдик. Мен өзүмө да койдум. Бул Рейнакенч чарбасынын букалары. Бул основной ошол эң мыкты сапаттагы букалар. Мындай сапат эми документтери менен бул бардыгы бүт эне атасы, линиясы бүт бардыгы көргөзүлгөн бул жерде. Машалла. Эми Нурлан байке ангус боюнча эми билишет элдер. Булар тошто, эт багытындагы мыкты порода экен. Бирок практика жүзүндө биздин Кыргызстанда алып келип баккандар аз. Чынын айткандачы. Сиз 5 жыл мурун алдым дедиңиз, Бир бука алдым. Бир бука алып мен базардан эле жайдары эң кичинекей ошол кезде мен 5 жыл мурун сатып алганда 16 000 сомдон 25 000 сомго чейин жөн эле жайдар музоолор сатып алдым. Тетиги уйлар, жүрүнсөңүз. Ошондой уйлар. Ошондой уйларга алып мен койдум. Койгондон кийин музоолорду ошол кездеги обычный музоону 40 000 сомдон сатсак 8 ай 9 айында. Булардыкын мен 80 000ден сатып жүрөм. Ошол эми ушуну болсо Кыргызстанда колдонулса көп жерлерде абдан жакшы сапат менен элдердин кирешеси дагы 2 эсеге көп болот да. Мен уйларымды сабайм. Кой берип таштайм, багам. Бирок ошол бир лактационный периоддо уйду саганы менен мен кой бергендики меники бирдей эле чыгып атат баалары. Мына меники ушул аркы уйдан дагы кичинекей уйларым бар, чоң уйлары да бар. Мына ушул уйларга абдан сонун болот. Торпок музоолору кандай болуп туулат негизи? Көбүнчө буларга окшошпу, ангуска окшошпу? Муну айтып кеткендей 65%-тен 80%-ке чейин булардын мүйүзү токол болот. Анан туулганда дагы бизде жылына 35-тен 45-ке чейин туулуп атат. Ошондон бир же экинчисинин эле кичине жардам берип калабыз. Калганынын биз даже тууп аткан процессине катышпай калабыз да. Булар ушундай кичинекей болот туйт экен. Баштары кичинекей болот экен музоолордун. Бат эле туулат. Анан бул ангустун абдан породанын сапаты күчтүү болгондуктан гетерозис берден ангуска көбүрөөк басым жасайт экен дагы абдан жакшы сапаттарды берип атат да. Бизде
музоолорду дагы коюп коебуз го. Мен былтыркы алган музоолорумду жакшы баада сатылып атат да. Ошон үчүн элдерге сунуштайт элек, ушул букаларды алып жайдары эле букаларыңыздарга коюңуздар. Аңгустарыңыздар болсо ушундан алып койсоңуздар, бу жерде сапат абдан мыкты да. Ушул букалар сатыкка бар. Сатыкка бар. Бул жерде эми сатыкка чыкты. Буттарын бир байкап кетсеңиздер, арткы буттарын мындай абдан жоон да, бул жоон, мындай жакшы сапаты мыкты экени ошол бутунан да билинип калып атат да. Байкасаңыздар, буттары жоон, өзлөрү 4 бурчтук. Эми булар азыр жаштары 1,5 жаштан 1 жаштыктар болуп атат бул жерде. Бул азыр эми 3 жашка барганда булар тонна 200-кө чейин бара тургандар ушулар да. Барат ушулар. Машалла. Нурлан байке, эми акыркы суроо да. Сиз ушу жайдар уйларыма коем дедиңиз, мага телефонуңузда көрсөттүңүз, музоолорун көрдүк. Эми мындай ушу биздин көрүүчүлөрдө деле карапайым калк өтө көп да. 3 үй менен күн өткөргөндөр, 5 уйду багып күн өткөргөндөр, 1 уйду багып күн өткөргөндөр, 20 уйду багып күн өткөргөндөр, тетигиндей уйдан 5ти багып күн өткөргөндөр бар. Эми мына ушул аңгусту сатып алса, алар мисалы үчүн ушул аңгусту кантип актатса болот өзү? Мисалы 10 уй болсо. Муну мындай. Муну 10 уйга сатып алды, бирди. 10 уйдуга койду. 10 уйдун 8-өө жок дегенде ушулунан тууп берсе, муну эми мал дем аман эсен менен да. Ошол убакытта бизден алган баадан 20 миң сом, 30 миң сом кошуп дальше дагы сатып жиберсе болот. Бул ошондой мунун артыкчылыгы бар да азыр. Потому что муну уже алып өзүнүкүнө чарбасына койду, кийинки жылы койбойм десе, башка чарбага сатып жиберсе болот. Булар жаш аңгустар. Бул 3 жылдан мен ошол аңгусумду, бир аңгусумду 4 жыл койдум. Былтыр башка аңгус алып койдум. Эми азыр ушундан койдум мен кайра. Жакшы сапатта экен деп. Эми биздин көрүүчүлөр мына ушул аңгустарды бүт тактадык туурабы? Булар нелери? Булар американский линия. Американский, таза американский линия, документи менен энеси, атасы, бүт линиясы бар, жазылган. Булар плим карточка бар экен анда булар, да? Плим карталар менен. Так. А буларды биз канчадан сатып алабыз эми сиздерден? Булардын баалары бир баштын баасы 160 миң сомдон. 160 миң сом, ошо 160 миң сомдон. Эми бул 160 миңди да кымбат дегендер болот. Но мен айтып кетпедим, өзүнө кантип актатып болсо. Азыр 160ка алып коюп, жок дегенде 2ден, 3дөн чарбалары биригип алып коюп, кайра күздө эле ушуну сатып жиберсе болот. Мындан жакшы баага. Бул күнүнө 1 килограммга чейин салмак алат. И булар азыр кыштан жаңы чыгып, кичине жылтырайт булар. Коос болуп абдан. Биринчи турган буканын эле байкасаңыздар кандай формасын. Кандай формада турат да? Экстерьер. Эмне дейт, а? Бул бирок жакшы кичинекей эле булардын. Бул экстерьерлерин байкасаң 4 бурчтук, алды, арты бирдей берди. Машалла. Алды. Мунукудун деле байкасаңыз. Машалла. Арткы буттарын карасаңыз, чоң. Булар келечекте Ошондо булардын дүң баасы 160 миң сомдон? Бир башныкы 160 миң сом. Ошодо дүңүнөн эсептегенде, то есть дүңүнөн эсептегенде бир баш буканын баасы 160 миң сом. 160 миң сом. А если келип туруп бирди экини тандайм десе, букага жараша соода болобу ошондо? 160 миң сомдон. 160 миң сомдон четинен бере беребиз. Болду, ошондо. Эми бул жерде мындай да, бир киши келип бул буканы көрөт, жактырат, формасы жакшы экен деп. Бирөө келип, могу кара экен, монусунун бир жеринин сапатын табат. Ар бир адам келип, малды карап аткан, мал түшүнгөн адам бир малдын сапатын табат да, ошого жараша алат, тамдайт, 160 миң сомдон беребиз. Болду, ушундай, Булардын баасы 160 миң сомдон. Эми ден соолугу боюнча, эми биз аларманга сөзсүз эми ден соолугун айткан жакшы. Плюстарын бүт айттык. Ден соолуктары эмне? Бул не вакцинация алган адам буларга не кылыш керек, кандай ухошка кылыш керек дегендей. Буларга эми булардын ден соолугу мындай эле өзүнөн эле көрүнүп турат, бардыгы жакшы булардын ден соолугу. Яш үрү сайылган, буларды азыр алып эле букаларга, уйларга коюш керек муну. Болду, Болду. Яшырга каршы сайылган. Яшырга каршы сайылган. Бул карасаңга каршы сайлат. Муну эми ветврач келип аз күнү сайып кетет, аз жаңы сайып баштайт яшырдан кийин. Ошол менен муну бойлору кичинекейирээк, уйларга жетпей калат деп ойлобуш керек. Потому что булардын байкасаңыздар белдери узун.
Белдери узун болгонуна байланыштуу чоң уйларга ашканда оңой ашат булар. Белдеринен байкалат да. Мен өзүмдүн уйларыман байкап атам да, кичинекей болгону менен уйларга жеңил эле ашып коет. Потому что булардын эмеси узун болуп атат, бели. А 1,5 жаштар боло береби, секире береби? Булар ушуну азыр алып койсо жакшы токтото берет булар. А, Азыр алып коюш керек муну уйларга. болду.